Ассаламу алейкум кыргыздар. Жүрөсүңөр анан. Көрө оокаттын артынан ушинтип күн өткөрүп дегендей өзгөчө айылда жашаган мага окшогон карапайым кыргыз эшик арабанын үстүндө күн өткөрүп жүргөн кезде ё-майо деп кой. Күз күрөш деп арпа буудай чабылып, анын артынан чөп саман жыйнап, эшик арабанын үстүндө кетип баратып ойлор келет да байнең деп. Неңдир карачы. Дүйнө канчалык чоң. Ушинтип зинки оокаттын артынан жүрүп эле өмүр өткөн да неңдирайын. Бир мир покорять эткен жумуш жасасам, көкүрөктө үткөн ойлор ушундай убакта келет да неңдирайын. Ойлонуп анан эч кандай идея таппай, анан ушу менен үйгө жетесиң, анан кайра көрө оокат башталат да. Бул саманды түшүрүш керек, ордуна жыйнаш керек, анан малга чөп салыш керек. Мына күз келди, жайлоодон малдар түштү деп кезүүгө кошуп аны кайтарыш керек. Ошентип күз өтөт, анан кыш келет. Ё-майо, мына туут башталды, койлор туй баштады, андай мындай, козуларды эмизиш керек, жашикке салыш керек деп астын караш керек. Ошентип отуруп кыш өтөт энеңдирайын. Анан энең үшүп шишигичекти болбой эле өлбөгөн кулга жаз келет деп тияктан күн жылып, жерди жарып көк чыгып эле анан энең жаз кирип келет. Туй энең, мына жер жылыды эми, жер айдап, картошка тегип, буудай сеп, жүгөр айдайлы деп, анан ошентип эле аны менен алпуруш кучактуу болбой эле энеңдирайын. Маңдайдан кара тер чыгып эле күн ысып, жай кирип келет. Туй жай келди, тиги айдоо жерге ото чыкты энеңдирайын. Отойлуу, аны сугаралы, түптөйлү, антели минтели дегичекти болбой эле энең жай өтүп кайра күз келет. Ушинтип отуруп анан өмүр өткөрөт экен да. Ё-моё, монтип эле кылчайып карасаң арта эле 50 жыл калган болот. Туй энеңдирайын деп. Тигин ойлоп, муну ойлоп, ой балам эмне болот, кызым эмне болду, кайсы күйөөгө тийди, туй деп энеңдирайын. Адам өмүрү ушинтип өткөрөт экен да. Туй энеңде, мен эмне жумуш жасадым өз өмүрүмдө, бир гана тарыхка кылчайып бир список түзүп көрөйүнчү деп карасаң эле энеңдирайын, орчундуу эчтеке жок Баары көрө оокат менен жүрүп өтүп кеткен да. Зинки. Анан белең деп башты тырмап, анан энеңдирайын жаш кезде бир көзгө илинерлик бир чоң проекттерден кылып койбой энеңдирайын деп калат экенсиң да. Ошондой туугандар, силерде кандай жашоо? Кстати, быйыл чөп жаман кымбат го Биле, эмне кылабыз Малдын курсагын кантип тойгузабыз деп анан кайра ушинтип ойлорду улантып коюп кете бересиң да. Зинки.